10 февральга даярдалган күндөмө маалыматтык программасынан толукталган кечке чыгарылышы аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 20 миңден ашты. Учурда издөө иштерин 29 миң куткаруучу аткарууда. Милиция Ош областында ок атуучу курал колдонгондорду текшерди. Мында сактоо эрежесин бузгандарга мыйзамдуу чара көрүлүүдө. Кара сууда Өзбекстанга кеткен жер асты жолу табылды. Бул Кыргызстандын аймагынан коңшу өлкөлөргө чыккан алгачкы туннель эмес. Соңку маалыматтар боюнча Түркияда катталган катуу жер титирөөнүн кесепетинен каза тапкандардын саны 17.764кө жетип, жаракат алган адамдар 72 миңден ашты. Бул тууралуу РИА Новости өлкөнүн вице-президенти Фуат Октай Кахраман-Мараш провинциясындагы брифингде билдиргенин жазды. Анын айтымында акыркы 1 сутканын аралыгында уранды алдында калган 121 адамды тирүү алып чыгышкан. Азыркы тапта издөө иштери менен 29 миң куткаруучу алектенип жатат. Ал эми Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу маалыматтар чыга элек. Соңку ирет кечээ 9 февралда 3 миңден ашуун киши каза таап, 2 миңден көп адам жаракат алган айтылган. Эскерте кетсек, 6 февраль күнү эртең менен Түркиянын түштүк чыгышында магнитудасы 7,7 жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин да улам кайталанып жатты. Эрдогандын айтымында бул 1939 жылдан берки эң катуу зилзала болду. Өлкөдө 7 күндүк улуттук каза күтүү жарыяланган. Жабыркаган ондогон провинцияда 3 айга өзгөчө абал режими киргизилди. Жер титирөөнүн эпкини Сириянын Алеппо, Латакия, Хама жана Тарсус провинцияларына тийип, кыйроолор катталган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Түркияда катталган зилзаланын кесепеттерин жоюуга байланыштуу жардам чогултуп жатат. Ошондой эле жабыр тарткан жана каза болгондор түркиялык бир туугандарга жүздөгөн катмалар окутулуп, мечиттерде гуманитардык жардамдар чогултулууда. Мындан тышкары Бишкектеги Иман Саракси мечитинде Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси жана Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун катышуусунда кырсыктан каза болгондорго багышталып Куран окулду. Борбор кала Бишкектеги Иман Саракси мечитинде Түркияда каза болгон жарандарга багышталып Куран окутулду. Аталган диний иш-чарага Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси жана Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Тойгонбай Абдыкаров катышты. Маалыматка ылайык, мындай саамалык өлкө аймагындагы бардык мечиттерде өткөрүлүүдө. Мусулмандар үчүн ыйык саналган жума күнү өткөндөрдүн арбагына сыйлоо максатында Куран окутулуп, дуа кылган максатта бул иш-чара уюштурулат. Бул иш-чара Кыргызстан боюнча бардык мечиттерде, жума мечиттерде өтүп атат. Ошол себептен бүгүн элчи мырзаны да бул жакка чакырганбыз. Өзүбүздүн көңүл айтуу сөздөрүбүздү айтып, Түркия элине жеткирүүнү суранайлы деген максатта бүгүн уюштурулуп турат. Мындан сырткары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан Түркияда катталган зилзаланын кесепеттерин жоюуга байланыштуу жардам чогултуу иштери жүрүп жатат. Бул үчүн ар бир мечитте атайын пункттар ачылган. Ушул эле Иман Саракси мечитинде да кийим-кече, жууркан төшөнчү жана башка керектүү буюм тайымдар кабыл алынууда. Райондук райхатиптерге, имамдарга биз тапшырманы, буйрукту бердик. Ушул 15 февралга чейин колдон келишинче, мүмкүн болушунча мейли акчалай болсун, мейли кийим-кечелей болсун, мейли ушундай жууркандай болсун, бирок ошол бериле турган жардамдар мындай эски куску болбостон мындай таза пайдаланууга жарактуу, таза жаңы нерселерди берүүгө биз жалпы элибизге кайрылуу жасадык. Биз бир бордошуз, Кыргызстан жана Түркия бир бордош өлкө. Ошол үчүн мен ülkem атынан, Türkiye атынан Kırgızistan'daki bir borçlarımızda çoğun ыраазычылык билдирем. Маалым болгондой, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Түркия Республикасына 2 учак гуманитардык жардам жөнөтүү камылгасы көрүлүүдө. Анда 100 куткаруучу, 20дай жылууланган аскер чатыры жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр, дарыгерлер, тиешелүү медициналык буюмдар жана башка кийим-кече жөнөтүлөрү айтылат. 2 учак менен сүйлөшүп даярдалды. Андан тышкары биз ошол эки
биздин президентибиздин тапшырмасы менен Түркия мамлекетине кошумча гуманитардык жардам катары ошо бос үйлөрдү дагы алып кетүү мерчемделди. Башкы аскер болбашчыбыз Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен даярдалды 120 жылууланган атайын боз үйлөр. Ал боз үйлөрдүн бардыгын тең биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү адистерин даярдадык. Группабыз бар. Ошолорду тигип, жайгаштырып, ар тараптуу камсыз кылуу иштерин жеринде жүргүзүү максатында. Мындан тышкары Ички иштер министрлиги дагы Туркияда жабыркагандарга 3 тонна гуманитардык жардам жөнөткөнү айтылды. Ошондой эле бир катар мекеменин кызматкерлери да бир канча күндүк эмгек акыларын которушууда. Учурда Туркия менен Сирияда катталган табигый кырсыктан каза болгондордун саны 20 миңден ашты. Күн түн дебестен куткаруучулар тобу урандылардын астынан аман калгандарды жана жансыз денелерди алып чыгышууда. Ошондой эле жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман Мараштын Пасаржык провинциясындагылар өлгөндөрдүн сөөктөрүн жерге бере баштады. Ал 10 областта, зилзала болгон 10 областта азыр 7 миңден ашык ар түрдүү мамлекеттерден келген издөө куткаруу группалары иштеп жатышат. Анын ичинен 67 кишиден турган Кыргыздын да куткаруу группасы Кахраманмараш шаарында 3 күндөн бери ишин улантып жатышат. Жалпы эле зилзала болгон, зилзаланын кесепетинен кыйраган Түркиянын ал 10 областында 100 миңден ашык издөө куткаруу адамдар иштеп жатышат. Белгилей кетсек, учурда Туркияда 7 күндүк жалпаза күтүү жарыяланып, 10 провинцияда 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизилген. Гүлдана Момунова, Ахниет Кенешев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында гуманитардык жардамдарды кабыл алуу түйүндөрүн ачууда. Жалал-Абад облустук башкармалыгы дагы кабыл алуу пунктун уюштуруп бүгүндөн тарта иштей баштады. Чогулган гуманитардык жардам Туркия мамлекетинин жер титирөөдөн жабыркаган аймактарына жөнөтүлөт. Жабыр тарткандарга кышкы жылуу кийимдер, жамгырда кийилүүчү күрмө, өтүк, колгап, ымыркайларга жана аялдарга үчүн гигиеналык баштыктын топтому, наристелер үчүн кийим-кечек, жеке гигиеналык каражаттар керек. Мындан сырткары медициналык каражаттар, чатыр, керебет, чатырга ылайыкталган матрастар, жууркан, термос, колчурак, портативдүү заряддагы чөтө зарыл. Эскертүү: кийилген кийимдер жана тез бузулуучу азык-түлүктөр кабыл алынбайт. Гуманитардык жардамдарды кабыл алуу түйүндөрүнүн дарыген өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Жалал-Абад облустук башкармалыгынан тактай аласыздар. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Ажыкеевдин тапшырмасына ылайык Түркия мамлекетине жерлерде гуманитардык жардамдарды уюштуруу максатында Жалал-Абад облусунун өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча башкармалыгынын имаратында гуманитардык жардамдарды уюштуруу пункту ачылды. Бүгүнкү күндөн баштап кабыл алуу иштери жүрүп атат. Айта кетсек, гуманитардык жардамдарга колдон келсе акчалай жардам жана узак убакытка сакталуучу тамак аштарды кабыл алабыз. Мындан сырткары Жалал-Абад облусунун аймагында башка район, шаардык аймактарда дагы ачылууда. Бул боюнча жергиликтүү бийликтерге кайрылса, жерлерде жергиликтүү бийликтерге кайрылса болот. Министрлер кабинетинен төрагасы Акылбек Жапаров Туркиянын Кыргызстандагы элчилигине барып, жер титирөөдөгү адам курмандыктарына байланыштуу Түрк элине көңүл айтты. Бордош элге адамдардын өмүрүн алган жаратылыш кырсыгына байланыштуу аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин каалайм. Кыргызстан жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуда сиздерге колдоо көрсөтүүгө даяр, деди Акылбек Жапаров. 6 февралда Туркия менен Сирияда катуу зилзала катталып, каза болгондордун жалпы саны акыркы маалыматтар боюнча 20 миңден ашты. Бишкекте курулуп жаткан үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаардык архитектураны көзөмөлдөө жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу билдирди. Парламенттен мекенчил депутаттар тобунун жыйынында эл өкүлү Айбек Осмонов республикадагы көп кабаттуу турак жайлардын сейсмикалык туруктуулугу жөнүндө сураган. Жер кыртышына жараша болот, негизинен 8-9 балга чейинки туруштук бере тургандай болуп эсепке алынат. Ошого ылайыктуу экспертикалык корутундунун негизинде курулуш иштери башталат. 9 балга чыдай турган болуп курулат, деди Иманакун уулу. Ошондой эле ал учурда мыйзамсыз курулуш боюнча 87 объектинин иши сотто каралып жатканын, анын 36-сы Бишкек шаарында экенин айтты. Белгилей кетсек, Туркияда миңдеген адамдын өмүрүн алган зилзаланын кесепетинен улам коомчулук Кыргызстандагы үйлөрдүн сапаты тууралуу талкуу көңүл жордонуна чыкты.
Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Ош облусунун Өзгөн районунда Крем чөйрөсүндө Жеңго деген кайман аты менен белгилүү Кадырбек Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү жана анын шериктери кармалды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кармалган адам кылмыш жаза кодексинин 170 адам урдоо беренеси боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн Баткен райондук соту тарабынан 2021 жылы издөөгө алынган. Ал Баткен районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Ош облусунун Кара Суу районунда Өзбекстанга кеткен туннель табылганын УКМКнын чек-ара кызматы кабарлады. Маалыматта операция 9 февраль күнү УКМКга караштуу чек-ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин кызматкерлери менен биргеликте жасалганы айтылды. Мамлекеттик чек-арага жакын жайгашкан үйлөрдүн биринен табылган туннелдин узундугу 200 метр, бийиктиги 1,5 метр, турасы 80 метр экендиги аныкталды. Ал Түштүк Фергана каналынын алдынан өтүп, Өзбекстандын аймагындагы айылдардын биринен чыккан деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча УКМК чек-ара кызматы менен биргеликте тиешелүү иш-чараларды өткөрүп жатканы кабарланды. Бул Кыргызстандын аймагынан коңшу өлкөгө чыккан алгачкы туннель эмес. Өткөн жылдын июнь айында Кара Суу району менен Баткенден Тажикстан менен Өзбекстанга алып чыккан бир нече туннель табылган. Ош областында ок атуучу курал колдонгондор текшерилип, колдонуу, сактоо эрежесин бузгандарга мыйзамдуу чара көрүлүүдө. Аймакта 7 февралдан баштап ок атуучу куралдар менен коштолгон кылмыштарды алдын алуу, коомдук тартипти сактоо максатында арсенал аталышындагы иш-чара өтүп жатат. Анын алкагында үйлөрүнөн мыйзамсыз сакталган жана сактоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 11 курал жарактар алынды. Ошондой эле 35 жаранга протоколдор түзүлүп, аларга карата салынган айып пулдун суммасы 87 000 сомду түздү. Кабарчыбыз Асел Сыдыкова да Кара Суу районундагы аталган рейдке катышты. Ош облусунда ок атуучу курал колдонгон 600дөн ашык мергенчиликти сүйүүчүлөр каттоодо турат. Катарында Кара Суу районунун тургуну Абдумалик Кожонов 34 жылдан бери үйүндө курал сактап келет. Ал айыл четинде жашагандыктан мал жандыктарын жапайы жырткычтардан коргоо үчүн ок атуучу курал колдонууга аргасыз. Союздан бери курал колдонгон аксакал анын сактоо эрежелерине өзгөчө көңүл бурат. Бу биринчи алган куралым 88 документ алып мергенчиликке. Анан 89 жылы магазинден уруксат менен мына мынтыгымды алганмын. Ошондон бери колдонуп келем. Бул эми орусча айтканда любимчик мынтыгым. Мен ушул себепке даже өзүмдөн башка балдарым, чоң балдарым 30-32 чыкты чоң балдарым. Мен уруксатсыз ачпайт, келбейт да, себептин алдыга келбейт. А неберелерим тем более мыйзам жакшы түшүнөбүз, куралды сактоону түшүнөгөн үчүн ушундай сактайм да. Куралды көтөрүп жүрүштүн өздөрүндөгү эрежелери бар. Подсумуктан, чехолунан, кабыгынан алып чыкпаш керек. Качан ошол аңчылык кылып, ошол аңчылык кыла турган жерге баргандан кийин гана бул чехолдон алып, андан кийин октарыңы салып колдонууга мүмкүн. Андан кийин алдыңан көрүнүксүз нерсе болду, көрбөй туруп эч качан ок ачууга мүмкүн эмес. Ушу охотник, жаңы охотник болуп келгендер бар, мурдатан охота кылгандар бар, бардыгына как охотник катары айттым да, айткым келди. Ок атуучу курал колдонгондор укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө. Ош облусунун аймагында 7 февралдан баштап 11-ине чейин ок атуучу куралдар менен коштолгон кылмыштарды алдын алуу, коомдук тартипти камсыздоо максатында арсенал аталышындагы иш-чарасы өтүүдө. Аталган рейдти уюштурууга Кара Суу районунда 150дөй кызматкер тартылып, бул багытта түшүндүрүү иштерин алып барышууда. Учурдан пайдаланып айта турган нерсе, райондун аймагында жарандарга кайрылып кетейин. Эгерде кандайдыр бир сиздер тараптан мыйзамсыз ок атуучу куралдар болсо, ошол куралдарды бизге алып келип тапшырсаңыздар, мыйзамдуу түрдө биз сиздерге жардам көрсөтүп, талаптарга ылайык биз ошол куралдарды кайра өз ээсине өткөрүп берүү үчүн тиешелүү иш-чараны колдонобуз. Өз ыктыяры менен келип тапшырган болсо, кылмыш жаза кодексинин негизинде эч кандай кылмыш жоопкерчиликтен тартылбайт. Биз аларга ыктыярдуу түрдө алып туруп
текшерүү өткөргөндөн кийин ал жаранга кайрадан курал жаран өткөрүп берүү, мыйзамдаштырып өткөрүп беребиз. Арсенал операциясынын негизинде кызматтык ок атуучу куралдарынын сактоо эрежелерин бузгандар, мыйзамсыз курал кармагандар текшерилет жана тиешелүү чара колдонулат. Бул иш-чарада Кара Суу районунун аймагында бир жаран эч кандай сактоого уруксаты жок мыйзамсыз сактаган ок атуучу куралды өз ыктыяры менен Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырды. Элеттик тургун атасы Союзда койчу болуп курал колдонгонун ал көз өткөндөн кийин мылтык колдонулбай калганын айтат. Жергиликтүү тургунга келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө бул тургун өзүнүн короосунда, өзүнүн ошо үйүндө атасынан калган уруксат кагаздары жок курал бар экендигин билдирген. Өз ыктыяры менен бизге тапшыргандыгы үчүн биз ордунда атайын ок атуучу куралды алуу актысын түзүп, мындан аркы тийиштүү иштерди жүргүзөбүз. Ош облусуна жарандардын курал жарактарын текшерүү учурунда үйлөрүнө мыйзамсыз сакталган жана сактоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 11 курал жарактар алынды. Ошондой эле 35 жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине ылайык протоколдор түзүлүп, аларга карата салынган айып пулдун суммасы 87 000 сомду түздү. Ошону менен бирге уруксат берүү системасынын каттоосунда турган 9 объекти текшерүүгө алынып, кызматтык ок атуучу куралдын сактоо шартына текшерилди. Текшерүү мезгилинде ок атуучу куралды сактоо жана кайра каттоодо эрежелерин бузгандыгы үчүн 35 жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын кодекси боюнча протоколдор түзүлдү жана бул боюнча айып пулдар салынды. Ош облусунда өтүп жаткан Арсенал аталышындагы иш-чара эртең жыйынтыкталат. Эске салсак, аталган рейд жыл сайын уюштурулуп келет. 6 февраль 2023. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Жеке күзөт ишканалар бар, аларда Созакта жумушка тартылган 5 өспүрүмдүн ата-энесине протокол толтурулду. Бүгүн 10 февралда Созак райондук ички иштер бөлүмү базарда жумуш жасап жүргөн жаш өспүрүмдөргө рейд өткөрдү. Иш-чара социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлүп, ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Азыр окуш керек, башка базарга чыгарбаш керек, жаш өспүрүмдөрдү азыр карап алат. Бүгүн 10 февралда Сузак райондук ички иштер бөлүмү Сузактагы жума базарына рейд өткөрдү. Иш-чара жаш өспүрүмдөрдү жумушка тартуу максатында уюштурулган. Жаш өспүрүмдөрдү билесиз, эмгекке тартууга болбойт. 18 жаш болсо окуш керек, билим алыш керек. Билесиз. Байланышкан жумуштарга тартканга тыюу салынат. Рейдтин башында эле ашканаларда жарандарды тейлеп жүргөн 8 класстын окуучусу аныкталды. Милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ал эми кыздын апасы болсо бүгүн эле жардам берип жүрөт деген пикирин билдирди. Кайсы мектепте окуйт эжеке? Сөрнөйдө. Бүгүн мектепке барбадыбы ана? Барбады. Неге барбадыңыз мектепке? Больницага көрсөтсөңүз, баланы үйдө караш керек да. Анан жаш өспүрүмдөрдү салыктан кабылыш керек. Ден соолугу начар ооруп аткан болсо, үйдө смаларын алып, үйдө отуруш керек да. Жардам берүүлө кечки мал больницага көрсөк алып кетем дедим. Бутуну кичине гипс кылап, өзү бир бутун кылганмын да, бир бутун кылышым керек да. Жок, иштебейт. Рейдтин жыйынтыгында жумушка тартылган 5 өспүрүмдүн ата-энесине протокол толтурулду. Ошондой эле Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын балдар иштери боюнча комиссиясына 6 материал жөнөтүлдү. Акт түзөбүз. Түшүндүрүү иштерини ар жума сайын өзү жүргүзөбүз. Булар чыкпаса ham биз өзүбүз сөзсүз айтабыз, мектеп окуучусу мектепке барсын деп. Биринчи эскертүү беребиз. Экинчи жолу сөзсүз иден кызматкерлерге учут калтырабыз. Анан баланы көзөмөлгө алып өзүбүз иштейбиз. Сузак районунун Сузак эл өкмөтүндө жума сайын жума базары болот. Ушул жерлерде жаш өспүрүмдөрдүн мектепке барбастан берде ата-энесине жардам берип, же болбосо соода сатык иштерди кылгандыгы боюнча ошолорду аныктап, билим алуу, билим деңгээлин жогорулатуу, жаш өспүрүмдөр биздин келечегибиз деп коет го. Ошого эртеңки келечегибизде жаш өспүрүмдөрдүн билим деңгээли түшүп кетпесүн, кылмыштуулукка барбаусу боюнча бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, иш-чаранын жыйынтыгы боюнча эми кечинде жыйынтыктайбыз. Азыркы эмнерде балдар ата-энелеринин даныйларын, кайсы мектепте окугандарын такташып иш-чара жүрүп атат. Сузак районунда 2023 жылдын январ айында бул сыяктуу 2 жолу рейд өткөрүлүп, укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренесинин ата-энелик милдеттерден качуу негизинде 16 ата-энеге протокол толтурулган. Ал эми райондук балдар иштери боюнча комиссиясына 12 материал жөнөтүлгөн.
Айбек Исабеков, Асқар Маматисақов, регион. Жалалабад шаарында сел-саяк рейд өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук милициянын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шаардын социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте коомдук жайларда спирт ичимдигин ичип жүргөндөр жана тилимчилик менен алектенгендер текшерүүгө алынды. Шаардагы жер астынан жана жол үстүнөн өтүүчү өтмөктөрдө чоң жолдордун кесилишкен жерлеринде тилимчилик кылып жарандарга ыңгайсыздык жаратпоо иштери жүрдү. Рейдтин жыйынтыгында аракештикке берилген жана тилимчилик менен алектенип жүргөндөр 9 жаран аныкталып, алардын туугандары милиция бөлүмүнө чакыртылып кошуп берилди. Ошондой эле башка жактардан келип шаар аймагында тилимчилик сел-саяктык кылып жүргөн жарандардын жашаган жерлерине сунуш каттар жиберилди. Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан шаар аймагында сел-саяк ыкчам алдын алуу иш-чарасы өткөрүлүп, 9 атуулу аныкталган. Алардын туугандары шаардык милиция бөлүмүнө чакыртылып, туугандарына кошуп берилген. Мындан сырткары шаар аймагында тилимчилик менен алектенип, жер астынан өтүүчү жана жер үстүнөн, жол үстүнөн өтүүчү өтмөктөргө туруп алып, жарандарга ыңгайсыздык жараткан жарандар боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүлүп, алдын алуу иштери алып барылды. Бүгүнү Бишкек шаарында 4 төрөлдү. Ымыркайларды 29 жаштагы келин Чүй облустук төрө түйүндө жаракка алып келгенин Саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. 4 бирөө уул, 3 кыз балдар. Келин ымыркайларды операция жолу менен төрөдү. Биринчи наристенин салмагы 2,494 грамм, бою 48 сантиметр. Экинчисинин салмагы 2,48 грамм, бою 46. Үчүнчүсүнүн салмагы 2,218 грамм, бою 46. Ал эми 4-чү ымыркайдын салмагы 2,432 грамм, бою 48 сантиметр. Учурда ымыркайлардын жана эненин абалы канааттандырарлык. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кыргызстанда ички миграция орчундуу маселелерден болуп саналат. Көбүнчөсү чек аралаш аймактарда жашаган жарандар ички миграцияда жүрүшөт. Бул аймактардагы жумушсуздук жана билим берүүнүн сапатына байланыштуу болууда. Ошондой эле чет мамлекеттерде жүргөн мекендештер үчүн кандай алгылыктуу шарттар түзүлүүдө? Алардын укуктары кандай корголуп жатат? Ошол жана башка жагдайлар тууралуу эл аралык илимий практикалык конференция талкууланды. Кененирээк алдыда таанышыңыз. Кыргызстанда ар бир экинчи жаран миграцияда жүрөт. Алар көбүн эсе эмгектенүү жана билим алууну максаттагандар. Белгилүү болгондой, буга чейин мигранттар өлкөдөгү жумуш орундарынын аздыгынан жана айлык маяналардын жетишсиздигинен кетип жүрүшкөнү айтылып келет. Ал эми жаштар чет өлкөдөн татыктуу билим алууну кыялдангандар. Англияда жана Европанын көпчүлүк мамлекеттеринде жүргөм. Ошол эле жумуш боюнча же билим берүү учрежденияларында окуп жүрүп. Азыркы убакытта болсо бул проблема актуалдуу болуп жатат. Кыргызстан ичинде актуалдык болгондугу жумуш жерлери жок, же окуу сапаттары жактырбайт. Ошондуктан көбү чет мамлекетке кеткен калышат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык миграция саясатын жакшыртуу тапшырмалары коюлуп, учурда өлкөнүн миграциялык саясатынын концепциясы кабыл алынган. Анын негизинде мекен карт улуттук долбоору башталып, сыртта жүргөн мекендештерге макам ыйгаруу чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле чет өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдер аркылуу эмгек миграциясына кеткен жарандар үчүн бардык милдеттер аткарылып жатканы кабарланууда. Бул макамды биздин сыртта жүргөн мекендештер, мурдагы биздин жарандарыбыз болгон, бирок азыркы учурда башка мамлекеттин жараны болгон, мурда Кыргыз ССРнын жараны болгондор, алардын балдары, алардын мисалы неберелери дагы ала алышат. Ушул бир артыкчылык десек дагы болот да. Мамлекеттик органдардын бирден бир баягы негизги милдети бул жарандарга коопсуз миграция шарттарын түзүп берүү болуп саналат да. Бул багытта биздин министрликте бир топ иштерди аткарып атат. Кыргызстан бир эле мигранттарды жөнөтүүчү гана эмес, кабыл алуучу да болуп саналат. Анын алкагында бир топ ишмердүүлүктөр аткарылып жатканы айтылууда. Ошондой эле сыртта көп жылдан бери жашап, улуттук, тарыхый, маданий багыттар жана кыргыз тилин унутта калтырып жаткан мекендештер менен ишмердүүлүктөр жүргүзүлүүдө. Биздин ошол чет өлкөдөгү жолугушууларыбыздын негизинде эң негизги көйгөй катары ушул маселе көтөрүлүп атат. Анан 23 декабрда 2022 жылда Жогорку Кеңештин төрагасынын тескемеси менен 5 жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумуш топтордун эң негизгилердин бири ошол чет өлкөдө мекендештердин маданий жана гуманитардык байланыштарын чыңдоо боюнча жумуш топ. Ошонун алкагында азыр бир топ жумуштар жүрүп жатат.
ошол чет өлкөдө мекендештерибизге кыргыз тилин онлайн окутуу боюнча долбоорду баштадык. Азыркы тапта ички миграция негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Адистердин айтымында ички миграцияда жүргөндөрдүн көпчүлүгү чек арага чектеш жашагандар. Алар ал аймактарда жумуш орундарынын жоктугунан улам жана балдарынын сапаттуу билим алуусу үчүн келгендер. Мындай мүчүлүштүктү жоюу үчүн сыртта жүргөн мекендештерди аймактарга инвестиция катары тартууга болот. Инвестициялык мүмкүнчүлүгүн пайдаланып туруп, ушул айылдарга инвестиция жасаса, жумуш орундарын түзсө, ошондой гана жол менен негизги жарандардын бөлүгүн кайтарып алсак болот. Анан жогоруда айтып кеткендей, ушул 2022 жылдын 23 декабрында жогорку кеңештин тескемеси менен дагы бир жумуш топ түзүлгөн. Бул чет өлкөдө мекендештердин инвестициялык мүмкүнчүлүгүн арбытуу боюнча. Бул деген ошол чет өлкөдө жүргөн мекендештердин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ошол Кыргызстандын экономикасына салсак. Ал эми коңшу мамлекет Казакстанда ички жана сырткы миграция боюнча алгылыктуу практикалар колдонулуп, жакшы жетишкендиктерге жетишип жатышат. Алсак учурда Кандас аталышындагы долбоор ишке ашып, анын алкагында бир топ этникалык казак элине чоң мүмкүнчүлүктөр жаралган. В Казахстане категория миграции. Казакстанда мигранттардын категориялары төмөндөгүдөй түрдө Кандаш долбоору аркылуу бөлүштүрүлөт. Бул Казакстанга мамлекеттик саясат боюнча келген этникалык жарандар. Мен Кыргызстанда да аталган программа иштеп жатканын билем. Чакыруу тартуу боюнча 30 жылдын ичинде Казакстан бүгүнкү күндө 1 миллион 100 миң кандаш тартылган. Аларга белгилүү бир жардам көрсөтүлөт. Экономикалык, маданий жактан ыңгайлашып, жакшы натыйжаларга ээ болушат. Ансыз деле биринчи көчүп келгендердин балдары университетти, мектептерди бүтүрүп, ыңгайлашып жатышат. Первых переселенцев они уже заканчивают вузы, школы. Маалымат үчүн айтсак, миграциялык коопсуздук, саясий улуттук процесстер, көйгөйлөр, коркунучтар жана алардын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн контекстиндеги Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна тийгизген таасири боюнча эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ага коңшу мамлекет Казакстан жана Өзбекстандан тийиштүү адистер келип катышкан. Андагы максат Орто Азиядагы миграция маселеси боюнча алгылыктуу тажрыйбалар, анын натыйжалары менен бөлүшүү. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек. Жалал-Абад Бириккен шаардык аскер комиссариатынын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 704 аскер бөлүгүндө 10-11 класстын окуучулары үчүн ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Анда өздүк курам тарабынан келген окуучуларга курал-жарактардын көргөзмөсү уюштурулуп, техникалар, жоокерлердин жашоо шарты, тамак ашы жана көжөрмөн даярдыгы көрсөтүлдү. Ачык эшиктер күнүнүн негизги максаты жаштарды мекенди коргоого болгон кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Бул иш-чараны Жалал-Абад Бириккен шаардык аскер комиссариаты уюштурууда. Бул иш-чаранын негизги максатын айта кете турган болсок, окуучуларды азыртадан тарбиялап баруу. Мектептерде 10-11 класстын окуучуларына ушул 7704 аскер бөлүгүнө алып келип, аскерлик техникалар менен таанышат, биринчиден солдаттардын жашоо турмушу менен таанышат, ушул жатаканасында кандай шарттары бар, кандай тамактарды жейт, 3 мал. Ошолор менен таанышып атышат азыркы күндө. Буга чейин мен практика жүзүндө көргөн эмесмин. Биз bundan мурун ачыды сабагында өткөн немелерди бүгүн практика жүзүндө көрдүк. Бул жака мен зрениема караганда, зрением начар болсо деле армияга кызмат этким келет. Футбол жылдызы Лионель Месси катуу жер титирөөдөн кийин Туркия менен Сирияга жардам берүү үчүн 3 миллион 500 миң евро бөлдү. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, аргентиналык атактуу футболчу жабырлануучуларга жардам жөнөтүүнүн өзүнүн фондунан суранган. Жыйынтыгында 3 миллион 500 миң евро Мессинин фондунан Туркия менен Сириядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга бөлүнгөн. Туркия жана Сириядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга дүйнөнүн 4 бурчунан жардамдар келүүдө. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жабыркагандарга жардам дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн келгенин билдирди. Кайрымдуулук акцияларына белгилүү инсандар, спортчулар, журналисттер жана карапайым калк катышат. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан көзөтүп барыңыз. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Жума күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.